Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтүгүн алгатталуучулары. Туугандар, бүгүн 3 март 2025 жыл туугандар. Жаз келди, буюрса тоок багам деген агалар үчүн, эжелер үчүн, инилер үчүн мына ушундай Адлер пародагы чөжөлөр чыгып атат. Көрүңүздөр, бул чыгарылышта буюрса мына ушундай сонун болгон тооктун чөжөлөрүн көрсөтөбүз. Андыктан ар көрүп жаткан агалар, бир туугандар, кол эретине лайктан бастырыңыздар. Буга чейин дагы Адлер тоокторду Нокат жергесинен да тартып келгенбиз. Ошол Нокатта агабыздан чөжөлөрүн алып, мындай бир айлык кылып, өлөттөн өткөрүп, багып, чоңойтуп коюптур. Буюрса мына ушул чөжөлөр сатылат экен. Жакшы иш баштаптыр. Элдин кызматында экен. Биз өзгөн жергесиндебиз, өзгөндө Бакмалдабыз. Бакмалда мына ушул жерде мына ушундай чөжөлөрдү багып, чоңойтуп койгон агабыз, ишкер агабыз чыкты. Буюрса четинен маалыматын алабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ака, бул чөжөлөр, Адлер чөжөлөр келди. Адлер чөжөлөрү булар ошол Нокатта Көкжарда жанагы Адлер баккан, Адлер парадасында тоокту баккан агабыздан алып келип атабыз. Алардан ошо чыккандан эле сут үчүн алып келип, биз бир айлык кылып биз багып атабыз, алар жетишпеген үчүн. Анан бир айлык кылып ошо сураган элдерге, алардын клиенттерине, кардарларга чоңойтуп бир ай кылып вакциналарын берип, Oasis Agro фермасынын компаниясынын ошо жемдерин беребиз. Жемдер ошол. Ден соолуктары жакшы. Азыр булар бир айлыктар ушулар бир айдан өтүп калды, булар бир аз. Бир ай, бир жума 40 күнгө жакындап калышты. Негизи биз бир айлык кылып сатабыз. Бир айлык кылып сатасыздар? Ооба. Азыр 40 күн болуп калды. Азыр булар уже 40 күндүк болуп калды. Мына уже мындай айтканда корозу, масеги бөлүнүп эле калыптыр, а? Ооба, бирок баары толук бөлүнө элек, толук конкретно могул мондой деп белгисиз. Азыр эми ооба, ошондойлор эле белгилүү болбосо, а так азырынча толук белгилеп бөлө албайбыз. Мына короз, мына макис депчи. 2 айлыктан өтүп билинип калышат. 2 айлыктан өтүп уже билинет. Мына машалла. Өткөндө Нокатта да тартканбыз. Нокатта дагы агабыз да жакшы маалыматын берген. Булар эми тукумга дагы, этке дагы жакшы депчи. Азыр эми мындакта көрүп атасыздар. Бүт мындай бир айдан өткөн мындай чөжөлөр баардыгы тирик мындай жандуу болуп турат да, көрүп атасыздар. Вакциналарын берип, буттарын деле жондорун, эмелери жакшы. Мындай чөжө эми мындай айтканда бир айлыкка өтө сонун чоңойтты да буларчы, бир айдан өтсө делечи. Уже темир канат болуп өлөттөн өтүп калыптыр да. Алып барып күн жылып баштаганда, азыр эми бүгүндөн кар жаап койду. А так күн жылгандан баштап эшикке деле бакса боло берет, а? Эшикке бакса болот. Плюс температура плюс бир 15тен жогору болуп калганда эшикке чыгарса боло берет. 15тен жогору болгондо же эшикке чыгарса боло берет. Машалла. Бул бир айлыктарды бир айлык кылып багып туруп канчадан сатасыздар? Баалары 250 сомдон болот, бир айлыктары. Бир айлыктары 250 сомдон. 250 сомдон. Сиздер только бир айлык кылып сатасыздар? Бир айлык кылып сатабыз, бир айлык кылып. Өлөттөн өткөрүп уже бир айлык вакцинасын беребиз. Уже күндө эле жылып калды. Бир айлыктан алгандары өздөрүнө деле ыңгайлуу болот. Булар канча көп өткөн сайын уже баалар деле өсө берет да. Күн мындай ай өткөн сайын булар чоңойгон сайын баалар да өсө берет. Ошон үчүн бир айлык кылып алса, алган өздөрүнө деле ыңгайлуу да, 250 сом. Адлер тоокту көрүп атасыздар. Жеткирип берүү кандай, мындай адрестерге салып атасыздар дегендер бар? Биз ооба Кыргызстан боюнча эле иштешип атабыз, буюрса Бишкекке чейин, Токтогул, Нарынга, ошол жактарга чейин салып атабыз. Кошуна өлкө Өзбекстанга чейин, Наманган шаарларына, ошол жактарга чейин заказдар болуп атат. Салып келип атабыз бул ушул күнгө чейин. Жалал-Абад, Ош, Таластан, ошол жактарга чейин региондорго уже салып атабыз, ооба. Чөжөлөрдү көрүп атасыздар. Бул жагы мындай айтканда азыр мындай бул 3 тарабында азыр даяр экен. Булар мындай количествосын точно билесиз, канча баш болуп берсе? Азыр ушулары бир 150 штуктай бар. Мыналар бир айлыктар. А могу кичинекейлери уже 500-600 деп. Негизи 3000 чөжө болот бизде. Айланып турат, бир 10 күн аралыкта бир айлыкка жете берет да булар. 10 күн аралыкта уже бир айлыктан жетип, этап менен кете берет. Этап менен. Негизинен дайым эле болуп турат. Ооба, бизде дайым болот буюрса. Азыр эми башталды чөжө сезону, тоок сезону. Азыр эми мыналар жаңы эле келип бир уже канаттары эми чыга баштады. Булар бир жумалыктар буюрса. Бир жумалыктар? Ооба. Машалла. Бир жумалыктар экен. Ооба. Анан эми бул жакта дагы уже көрүп атасыздар. Бүт мындай
ар бир кашага өзүнчө кандай эмегечи 150-200ге чейин ар бириндечи. ар биринде 150-200 чейин. Молордо ошо 200ге чейин уже 180-200. Булардан чоңоюп калдык эле. Ооба, мыналар уже 10 күндүктөр, кичинелердин чоңдору ушулар. Уже 10 күндүктөр. Булар уже Ар бир 20 күндө булар уже натындай болуп чоңоюп калат. буюрса марттын 21-20ларына уже Ноорузга даяр болуп калышат, 1 айлык болуп. Соолуктары да жакшы булар уже. Бардыгы эле жакшы жүрөт. Эми бул чоңоюу сен дагы негизи бүт мындай чыңалып, азыр көрдүңүздөр го чоң чөжөлөрдү. Ошондой болуп жетилет да, бага жакшы болупчу. Анан вакциналарын беребиз десек. Вакциналарын 5-мартта буюрса беребиз. Ичкен суулары, кайнатылган суу, дары кошуп, витаминдерин берип турабыз, таза. Өздөрүнүн температурасы бар, азыр 25 плюс 25-30да турушат булар. 25-30да турушат. Өздөрүнүн жеген жемдери таза, астылары жылуу жерде турушат. Ошон үчүн да өскөндөрү жакшы булар. Жакшы өсөт десеңиз да. Адлер чөжөлөрдү көрүп атасыздар туугандарда. Сонун кылып азыр эми жаңы мыналар келип атат экен. Мындай айтканда үстүндө булар жайдары экен, Булар жайдарылар. Жайдары дегенде булар деле баягы эски кашаки тооктор эмес. Ар кандай пародада тооктордун аралашма, аргындашкан чөжөлөрү. Ол мисалы могу көрдүңүзбү? Сарын буктарында дагы тайпаларды эмес бакча экен да. Ооба, караларда деле бар. Буларга деле негизи 1 жума болду, бирок өзүн көрүп атасыз. Жакшы чоңоюп турду да. 1 жума болду. Бул да ошо инкубатордон чыкты мыналар. Ооба, булар деле ошол чыккан. Буларга деле заказ алабыз. Энелерин деле кааласа видеолорун көрсөтөбүз, аябай чоң тооктор. Булар мындай 1 айлык болуп сатасыз буларда. Буларда 1 айлык кылабыз, бирок булардын баасы булар адлерге салыштырмалуу бир аз азаныраак болот. 1 айлык канча болот? 1 айда 170 сом болот булар 1 айлыктар. 1 айлыктары 175 сом, эме 170 сом болот. 170 сом болот, ооба. Мында караңыздар. Ден соолуктары жакшы булар дагы. Уже көрүп атасыздар. Бардыгы эле жанды болуп турат да мындай. Тирик болупчу. Булар азыр жанагы ташкентский пародада келип атат, бирок алар эмес булар, адаштырып албагыла. Кара болсо эле. Өзүбүздүн кашеки тооктор ошо аралашкан. Адлери бар, джерсилери бар, тоджондору бар. Ошондой 10 мыңга жакын парода аралашма, ошонун чөжөлөрү бар. Мына чөжөлөрдү көрүп атасыздар. Бул кара чөжөлөр. Ал эми окшош болгон чөжөлөр ушул адлер. Үйгө алып барып койсоңуздар, бул чоңойгондон кийин баардыгы мындай мойну жагы чыбыр, бети жагы ак болуп, ушундай сонун болуп, келгенде дагы көз көрсө кубанат дейт го. Корого келсеңиз, тооктор ушундай болуп турса, сонун болот. Мындай айтканда туугандар дагы мындай баса белгилеп айта кетели. 1 айлык кылып сатышат экен. 1 айлык болот экен, андан кийин сатылат экен. Мына ушундай 1 айлык чөжөлөрдү алсаңыздар болот. Өлөттөн өтөт. Мындай чоң болуп калыптыр, көрүп атасыздар өзүңүздөр дагы. Чоңойгондо дагы жакшы чоңоюптур. Анан ушуну алып, үйгө алып барып, жем чөбүн берип, жакшы кылып багып, дагы көбөйтүп алсаңыздар болот туугандар. Баларыны 250 сомдон мындай болуш эле баасын айтып атасыздар, Ооба, негизи эле 250 сом эле сатылып атат. Бизге дагы кардарларга да эң эле ыңгайлуу баа деп эсептейм, ооба. Эгер көбүрөөк 2 ай, 3 ай деп чалып атышат, мисалы 3 айлык чөжөлөр же 2 айлык чөжөлөр. Алар канчалык чоң сайын баасы дагы өсө берет да. Баасы мындай чоңойгон сайын өсө берет. Ооба, азыр эми күн ысып калды, буюрса 1 айлык кылып туруп өздөрү деле чоңойтуп алса, өздөрүнө ошол ыңгайлуу деп эсептейм. Ооба. Күн ысып калды буюрса. Күн дагы жылып калды. Ооба. Анан эми сонун кылыптыр туугандар, көрүп атасыздар. Өзгөндө кааласаңыздар жеринен келип көрсө да болот экен. Ооба, көрүп, ушул жерден сүйлөшүп, алып, жүктөп кетсеңиздер да болот машинаңыздаргачы. Анан болбосо, алыс жактагылар болсо, сүйлөшсөңүздөр региондорго, бүт райондорго, областтарга салып беребиз дейт. Мыналар уже даярданып, заготовкалып даяр болуп аткан жак экен. Ошондон ошол 1 айлык кылып сатылат экен. Баалары да так билинди. Тукум эме чөжөлөрү кайсы жерден алып атканда так билинди. Мына ушул Нокатта буга чейин таза адлер тооктор тап келгенбиз. Ошолордун чөжөлөрү мына ушулар экен. Буюрса көрөсүздөр, сонун. Адлерди негизи баары эле билип калса окшойт уже биздин элибиз. Эт багытынан жумуртка багытындагы тооктор бар. Ошо жылына жакшы эле тукум берет, жумуртка бериши дагы жакшы. Өздөрүнүн эт багытына дагы эсептелинет бар. Анан 250 сом дегенде кээ бирлерге оор же чоң билиниши мүмкүн, бирок биздин деле карабыз, өстүрүшүбүз, кара этаптары дагы көрүп атасыздар. Өздөрүнүн витаминдери бар. Жылуу жерде кармалыш керек. Таза жерде. Таза жерде, жылуу жерде каралыш керек экен да, булар көрүп атасыздар.
азыр эми ушул деңгээлге деле жеткирип багыштын өзү кыйын да. Арасында баягы өлгөндөр болот. Мындай эми ушул деңгээлге жеткириш чынында тоок баккандар жакшы билет. Негизинен эле адлер тооктун жумурткасы, тооктун өзү чоңойгон сайын кымбат болот. Бирок мына 250 сомго өтө мыкты. Аластар үйгө алып барып, кадимки тооканага тооктордон бөлөк кылып, эки тооктор жок болуш керек дагы. Ушундай тооктордон койсоңуздар, үйгө короого келгенде дагы өтө сонун болот. Мына ушундай туугандар, бүгүн мына ушул өзгөндө ушундай бир айлык кылып багып, жакшы иш кылып жаткан агаларыбыз боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып лайктан басып коюңуздар туугандар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.